Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, сиз көрүп жаткан демейгидей эле Ош Бирим телеканалында Асылзат берүүсү. Аялзат дүйнөнүн түркүгү деп айтабыз. Демек, бардык жалпы аялзатына арналган берүүбүздү баштайлы. Кызматыңыздарда мен Жанар Атабекова. Бизден алыстабаңыздар, анткени кызыктын бардыгы алдыда деп ишендирип өтөлүк. Жан дүйнөбүз жалаң гана жакшы нерселерди эңсейт экен. Адам баласы бул турмушка келген күндөн баштап жакшы деген нерсени пир тутуп, жакшы деген нерсеге умтулуп келебиз. Ал эми ошол жакшыга эмне керет болду экен деп ойлонуп көрүбүз. Албетте, зарыл нерсе. Кимдир бирөө үчүн жакшы деген нерсе бул байлык. Кимдир бирөө үчүн жакшы деген нерсе бул жакшы кийим, же болбосо кооз, өзүнчө бир көрүнүштөр, зер буюмдар. Кимдир бирөө үчүн жакшы деген нерсе бул жакшы мамиле, а кимдир бирөө үчүн жакшы деген нерсе бул албетте жакшы кулк мүнөз болсо керек. Мына ошол жакшы кулк мүнөздүн аркасында көп нерсеге жетсе болот деп айтабыз. Ал эми ошол кулк мүнөздүн ичинде адам баласынын өзүнүн табиятын, кулк мүнөзүн оңдой турган нерселердин арасында бул музыка болуп эсептелет экен. Акыркы учурда Асылзат берүүсүндө өзүңүздөр жакшы билгендей, ушул музыкага умтулган, музыка менен жан дүйнөсүн тазарткан, жакшы деген нерсеге умтулган окумуштуулар көбөйүп барат. Алардын арасында жалаң гана аял затынан түзүлгөн топтор дагы бар. Биз бүгүн сөз кыла турган да ушул жакшы топ. Башкача айтканда, жакшы деген нерсени бел байлап, мына ушул бүгүнкү күндө музыканын аркасы менен бардык нерсеге умтулган жаштар. Өзүңүздөр билгендей, Асылзат берүүсүндө улуулар көбүрөөк болчу эле, мында жаштар басымдуулук кылган. Аламүдүн районуна караштуу Аламүдүн айыл аймагындагы Тумар айымдар тобу конокто болот. Мына ушул айымдар тобунун кол өнөрчүлүгүнө, өзгөчө талантына күбө болууну кааласаңыздар, биз менен чогуу болуңуздар. Алас, 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 ааламдык күчкө жанаш. Теңирим колдоп берсин, телегейди теңдеп берсин. Манас атам колдоп жүрсүн, адашканды оңдоп жүрсүн. Сулайман атам колдоп жүрсүн, суу башларын оңдоп жүрсүн. Жеренем көйкөлүп турсун. Жерибизде жер жемишибиз көбөйүп турсун. Коломтодо отубуз күйүп турсун, кутубуз ар дайым уюп турсун. Кыздарыбызды умаяна колдоп турсун. Тукум көбөйткөн шаар болсун. Жигиттин пири Шаймерден колдоп жүрсүн. Жигиттерибиз мекенибизди, үй бүлөсүн коргоп жүрсүн. Амин.
сөзсүз түрдө кимдир бирөөнү күзгү кылабыз. Артта келаткан муунга же болбосо бизден кийин кала турган келечекке эмне калтырабыз? Албетте өзүбүз кандай күзгү болсок, мына ошону калтырабыз. Каранып аткан жаштарга жакшы нерсе көргөзүү ар бир инсандын парызы. Артта келаткан жаштарга сиздер дагы жакшы нерсе калтырганды эстен чыгарбаңыздар. Биз сөз кылып аткан Тумар айымдар тобудагы келе жаткан жаштарга кыргыздын салтын, наркын, баркын, анын жасаган сөзсүз түрдө кыргыз үчүн калтырган жакшы нерселерин мурас катары үйрөтүп келет. Алардын бирин бүгүн сиздерге көрсөтөлү деп турабыз. Бул кыз узатуу салты. Кыз узатуудагы өзгөчөлүктөр, андагы биз билбеген нерселер жана ошондой эле кыргыздын салттары бардыгын камтыганга аракет кылышты. Андыктан сиз дагы ичиңизден баа берип отуруңуз. Кагылайын кызым, биздин колдон чоңойдуң болгон тарбиясын бердик. Эми кетип баратасың, башка жерге үй бүлө болуп. Ошол жерден бак берсин кызым. Бир сөз айтып коеюн. Барган үйүңдөн ай кут болсун, ай босогоңоң ай кут болсун кызым. Көшөгөң ай көгөрүп алганың менен жуп болсун кызым. Ар тилектин ай эми бол кызым, асыл бойдун ай кени бол кызым. Ак жолуң ай булганбай, алганың менен тең болгон кызым. Kızım ay kızım çırağım ay. Oy tiregen ay çırağım. Budağı yemi. Sabır kızım. Aylamayın. Kıstın bara jeri kүйөт. Aylığın attanıp kızım kayın jurtana uzadı. Ne veresi kulot emes be. Budağı yemi uşunçala. Jenge em koyuңуз эме. Жериңден багайсың алдыңа кетейин. Эми кудагыйлар ушу кызыма акыл насаат айта турган энеден башка, энеден сырткары жеңеси да бар. Эми мен айтарым кызым сага. 9 ай көтөрүп, омурткамсыздап, атаң экөөбүз ушул даражага жеткирдик. Мен энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт дейт. Атаны көргөн ок жанат, энени көргөн том бычат дейт. Менин кылган кылыктарымды ошол барган жагыңа кылсаң, анда ошол алган жак жактырса, энеси жакшы экен дейт. Акыял жоруңду көргөзсөң, энеси жаман экен дейт. Мени эми кызым уятка калтырба. Бактылуу бол, барган жериңе багайсың. Эми кудагыйлар, энеден башка, энеден сырткары жеңеси бар, акыл насаат тилектерин айта турган. А мен кызым сага айта турганым, 9 ай көтөрүп, омурткамсыздап, атаң экөөбүз ушул даражага жеткирдик. Энесин көрүп кызын ал, эшигин көрүп төрүнө өт дейт. Ата көргөн ок жанат, эне көргөн том бычат дейт. Ушу менин сага берген тарбиямды, кылган иштеримди ушу бара турган жериңе кылсаң, энеси жакшы экен деп айтат. Ал эми жаман кыял жоруктарыңды көргөзсөң, энеси жаман экен деп айтат. Мени уят кыла көрбө кызым. Акыл насаатын айткан, кичинесинде чогуу жүрүп сырдашкан жеңеси бар. Ушу Айда жеңесине кеп кезегин берейин. Туура. Жеңе жандап жүргөн издеген. Ооба, жакшы. Акыл насаатын айтсын деп аткан турбайсыңбы кудагы жеңесинен? Туура ошону сыйлыкта туура эле. Кызыке, кайната деген касиет, акырын басып сыйлап өт. Кайнане деген асыл мүлк, канатынан сылап өт. Ак элечек көрүнсө апакем келет дебегин, ак сакал көрсөң атекем келет дебегин.
ак калпакчан кемер куур агам келет дебегин. Жашыл көйнөк жайдар жүз жеңекем келет дебегин кызыке. Күйөөңдүн көөнүн кирдетпе, күнделе бизди тилдетпе кызыке. Эми барган жериңен бак айтсын. Кудагыйыңдын колунан кармап ыраазычылыгыңды билдирип, этегине таш бастыр айланай. Ооба, ошол бар эмес беле. Барган жеринен бак Кудагыйыңар айтсын. таштай катсын. Ооба айланай. Кудагый, сиз кабатыр болбоңуз. Кызыңызды мен өз кызымдай кабыл алам. Ушу кызыңыз менин оолума, биздин оолубузга, аялым эс оолубуздун аяры болсун Кудагый. Оолубуз кызыңыздардын күйөөсү эмес, күйөрү болсун Кудагый. Туура. Эрет жок. Ошо эки балабыз бактылуу болсун Кудагый. Баш кошкон жаштарыбыз эч качан кармашкан колдору ажырабасын. Туура. Баарыбыздын эле тилегибиз ошол Кудагый. Эми ошо ырымды кылып ошо таштай катып суудай сиңсин биздин келинибиз. Ошо дайыма сиздерге конокко гана келип турсун. Төш ташыган кыздардан болсун Кудагый. Тилегенибиз ошол Кудагый. Жаратканым мага берген сыйлыгым, силер менин аракетим, кыймылым, силер менин жашоомдогу өмүрүмсүң, силер менин сүйлөгөн сөздөрүмсүң. Жашоодо көрүп турган жыргалымсың, жаңылбай жазып турган ырларымсың. Не берем, чөбөрөм деп ырдастан жаскым келет. Жөлөнчүм, арка белим деп чарчабай бир топ жолго жылаңайлап баскым келет. Байбичелер, бул менин неберем. Силерге арнап күй чертип берсин. Мейли, айланай, өмүрүңө береке. Күйнүн атын айтасың. Көйрөңгү десин? Көйрөңгү. Көйрөңгү. сөзсүз түрдө адамды айыктырууга болот деп айтабыз. Ал гана эмес, дүйнөлүк практикада мына ушул ыр аркасында музыка терапиялары ачылып, кээ бир оор дарттарды дагы музыка менен айыктырган учурлар катталат экен.
тарыхты ачып же болбосо азыркынын интернет барагындагы ачып көрүңүз эгер буга кызыксаңыз. А жок, жон гана мен ишенем деген ниет менен музыка угууну кааласаңыз, анда биз сөз кылып аткан Тумар айымдар тобунан сонун музыкалык чыгарма жалпыңыздарга дем, жалпыңыздарга күч болсун. Göк asmanға тиген кезде мен дағы жолға чыгам таңды тосып кучактай ойгырларым нурга кошуп кыргыз жерин нурдан күткөн кыргыз жерин нурдан ысык көл жердин көркү кырлар кашы адырлар көкмөгү токой чачы дайралырган тамыры чоку тажы сидиби топчулары ар бир ташы кеписки гүл денелүү кыргыз жери кең жүздүү берекелүү кыргыз жери жылдыздар көк бетинен өчкөн кезде күн нуру жер жамалын өткөн кезде көл чалкып тоолор койнун ачкан кезде дил жаркып таң күлкүсүн чачкан кезде көркүңө көр кошулат кыргыз жери сезилет ата энелик мээримдери кыргыз жерин нурдан күткөн солосун кыргыз жерин нурдан күткөн. Биздин топто баш аягы 20 жашкарыга карабайт. Жашыбыздын уусу 75, кичүүсү 30-тун тегереги болуп калат да. Бизде аталарыбыз, инилерибиз да бар биздин топто. Анан ошолор менен чогулуп, ошо көркөм жетекчибиз Эмил Камилов агайда райондо көптөн бери эмгектенет. Ушул киши менен биргеликте ушул топ түзүп, өз алды ырдап көрдүк. Андан кийин ушу Тумар тобу деп, Тумар фольклордук топ деп ат коюп, мына ошондон бери ушу биздин айылыбызга эмгектенип келатабыз. Айылыбыздан сырткары кайрымдуулук концерт кылып, майыптар үйүнө барабыз, ардагерлер үйүнө барабыз. Өзүбүздүн ушу айыл ичинде көп иш чараларда ушу биздин Тумарсыз Тумар менен биргеликте көп иш чараларды өткөрүп келатабыз. Айылыбыз ыраазы. Ушу биздин жаш муундар, өсүп келаткан жаш муундарга бир тараптан тарбия, эмне дегенде ушу шаар ичи болсок дагы биз өзүнчө бир айыл болуп эсептелебиз, Аламүдүн айылы. Анан ушу бизге көп демилге берип, колдоп турган биздин айыл башчыбыз Найзабек Асанбекович жана жергиликтүү кеңештин депутаттары
Алар бизди аябай колдоп турат, көп менен каржылап турат, материалдык жактар менен. Ушу мынакей көрүп отурганыңыздардай апаларыбыздын ага элечек, мына жакшынакай кийимдерине көңүл бөлүп, музыкалык аспаптарыбызга дагы көңүл бөлүшөт. Эми алдыда койгон биздин көптөгөн максаттарыбыз бар. Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен эскерсин деген улуу ойчул атабыздын сөзү бар. Анын сыңарындай сөзсүз түрдө жасаган ишибиз элге кызмат кылсын дейлик. Сөзсүз түрдө жасаган нерсебиз кийинки муунга өрнөк болсун дейлик. Жана албетте калтырган нерсенин бардыгы тең пайдалуу болсо экен деп тилек кылабыз. Тумар айымдар тобудагы пайдалуу ишти жасаганды өздөрүнө милдет кылып алышкан. Азыр биз мына ошол Тумар айымдар тобунун колунан жаралган уз буюмдарга кез берген турабыз. Бүгүнкү күндө кыргыз буюмдары, кыргыздын кол өнөрчүлүгү дүйнөнү кыдырып, дүйнөнү дүңгүрөтүп, мына ошол кыргызга гана таандык болгон оймо чиймелер чоң философияга айланып бараткан маалда Тумар айымдар тобу дагы бул нерседен куру калбай, сиздер үчүн өздөрүнүн кол өнөрчүлүгүн дагы тартуулашат. Баа берип отуруңуз. Курандан сакта каргадай кезде койнуңда жүрүп как түштө чаккан жыландан сактой. Дудуктун тапкан жообунан сакта, душмандын баккан сообунан сакта. Барынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оорудан сактой. Жаладан сакта, жамгырсыз калган талаадан сакта. Жан кыйбас жалгыз жакынын жоктоп, жар боюлуп калган санаадан сактой. Көдөнсүз жандын көчүнөн сакта, көрө албас жандын көзүнөн сакта. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактой. Көрүнө эч ким алып кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңдөн сактой. Ар бир коштошуунун аркасында жолугушуу бар деп айтышат. Сөзсүз түрдө мына ошого ишенген адам гана жашоосунда көп нерсеге жетишсе керек. Анткени эң жакшы ишеним же болбосо эң жакшы күмөн саноо дагы жакшы ибадат кылганга барабар деп айтышат экен. Андыктан бардык нерсе ниетке жараша, жакшы нерсеге ниет койгонду эсиңизден чыгарбаңыздар. Демек, жолугушуу үчүн коштошолук. Атым Жанара Атабекова. Бир жумадан кийин Аллах буйруган болсо жолугушабыз. Кайыр.